Эң оңой ишке орношуш бул швея. Бирок эң оңой кеткен дагы швея. Анан эң көп текучка дагы швеяда. Эмнеге? Эмнеге бизге кириш оңой болуш керек, кетип калыш оңой болуш керек? Маселе жетекчиде. Демек, ишке алышта оңой кабыл алып аткан киши кетиргенде да оңой кетирет экен. Мына ошентип отуруп компанияда туруктуу ишкер, бир туруктуу багыт дегенди көрбөй атабыз да. Компанияга келгенде жок дегенде жете атаңызды сурабасаң дагы каяктан келгенин сурап, кандай көйгөйлөрү бар, кандай максаттары бар, кыялдары бар, эмнеге жетишкиси келет, же болбосо дагы бир сени менен бир узак жолго чыксак деп мындай бир тестирлөө иштерин жүргүзүп, адам менен бир адамча мамиле кылып, анда сени менен биз узак бир пландарды түзөйлү кел деп, бул ишенимди берип, анан кийин ишке кирип баштаса, бул адам дагы кетип атканда, кое тур, мына суроолорго жооп бере элекмин эле. Дагы кичине иштеп берейин, мен кетип атам, эстеп коюң, мен кетем деп атам деп, ушундай бир мамиле түзүлмөк да. Жок, талпасы менен келди, отур дедиң, анан кийин кетебиз деди, кете бер дедиң, жыйынтыгы мына ошентип отуруп компания дагы өнүкпөй атат, айтылган заказдар убагында аткарылбай атат.